Мурзек, ке, карап турсаң. Тугандар, мындай. Биз азыр Кытайда жүрөбүз, билесиздер. Ушу спецтехника чыгарган Кытайдагы эң чоң компания Зумлен. Мамлекеттик компаниянын ушу автокрандар турган атайын коросуна келдик. Заводдон чыгарылып, экспортко, сатууга даяр болгон крандар ушул жерде экен да. Бул бир жак бөлүгү гана. Азыр ушул жерден Кыргызстанга керектүү болгон эң ходовой крандарды бир катар көрсөтүп беребиз. Негизи Кыргызстанга ушу 20 тоннадан 70-80 тоннага чейинкилер керек болот экен. Көбүнчө ушу курулуш тармактарына, жол курууга, көп кабаттуу үйлөрдү курууга ушул крандар керек болот экен. Зумлен эми мындай Кытайда оюнчук компания эмес. Кытайда ушу мамлекеттик компания экен. Анан спецтехниканын өтө түрүн көп чыгарат экен да. Мисалы ушу жол техникасы, жол курууда керек болгон, жол тазалоочу, жол жуучу, керек болсо ошо карьерде иштей турган, курулушта иштей турган, миксер, помпосу барбы, автокраны барбы, бүт баардыгын чыгарат. Керек болсо айыл чарба техникасына чейин. Биз эми ушу Кытайдан спецтехникаларды Кыргызстанга жеткирип берүү кызматын баштадык, билесиздер. Тез автотрейд. Ал эми биздин бул жакта өнөктөш бир тууган компаниябыз бар. Башкы кеңсебиз Гуанчжоудо. Ошо China Global Trade деген. Ошол компаниябыздын, биздин тез кабардын, тез автонун бул жактагы өкүлү Жасур мырза. Биз азыр чогуу келгенбиз. Биздин кыскасы ушу Зумлен компанияга атайын баягы алдын ала письмо жазып, анан уруксат алып, ал компаниянын өкүлдөрү мынтип тосуп алып бизди. Керек болсо мейманканага жайгаштырып, курсагыбызды тойгозуп, мейман да ушинтип алып жүрөт да. Мындайча айтканда охрана менен жүрөбүз азырчы. Азыр эми ушул крандарды көрсөтүп берели. Кимге? Кыргызстанга кайсы тармакка кандай жүк көтөрүмдүүлүгү бар крандар керек. Ушул тууралуу айтып берели. Бул эжеке ушу Кыргызстандан бизди дайым ушул эжеке карайт. Жанында бул шериги. Негизи чоң компанияларда мындай экен, баягы сатуу бөлүмдөрүндө. Ар бир мамлекетке мындай кызматкерлер, менеджерлер бөлүнөт экен да. Бизге Кыргызстанга именно бизге бөлүнгөн кызматкерлер ушулар. Биз дайым ушу кызматкерлер аркылуу жетекчилик менен чогуу мындай келишим түзүп ушул крандарды сатып алып, анан Кыргызстанга жеткиребиз иншалла. Жасур мырза, бул жер эми бир жак бөлүк экен да. Ооба, бул жак бир жак бөлүгү. Негизи заводдо дагы башка бөлүгүбүз бар. Азыр заводубуз бул жакта Зумлендин заводу, жаңы Зумлен акылдуу шаары курулган чоң 10.000 гектарлык жер бар. Ошол жакка көчүп аткандыгына себептүү заводдун бардык жаңы техникаларын азыр ушул убактылуу крандарды токтотуучу короого жайгаштырганбыз. Ушул жерден азыр сиздерге баарын көрсөтүп беребиз. Кайсы эмеден баштайлы? Мисалы мыналар? Мисалы булар 300 тонналыктар. 300 тонналык. 300 тонналык. Булар жанагындай ветряный генераторлорду орноткондо ошолордо иштетилчү чоң менен крандар. 300 тонна алтын мост экен, алтын мост. Алтын мост чоң. Бул 450 тонна. 450 тонналык. 450 тонна көтөрөт экен. Жүк көтөрүмдүү. Бул 50 тонналык. Кайсы мынал 50 тонна? Ооба, 50 тонналык. Же мынал? Экөө тең 50 тонналык. Бул эки түрдүү комплектацияда. Бул эң төмөнкү комплектациясы 50 тонналык. Бул дагы төмөнкү комплектацияга кирет 50 тонналык. Болгону бул солярка менен да иштейт. Анан токко мындай зым менен сабай алып деле иштетсе болот. Муну ошондой проводной кран. Токко да сабай алып иштетсе болот и солярка менен да иштейт. Бул болсо жалаң солярка менен иштейт. Ооба. Мунучу токко сайып койгон жери жакшы экен да, туура. Токко сайып коюп дегенде сиздер адаштырып албагыла. Заряд алып туруп иштегени башка, токко сайып алып туруп зым менен иштеген башка. Мындайча айтканда, мындай бир токко сайып алып фенди иштетесиздер, кош сыяктуу нерсе да бул. Токко зымга сайып коюп иштеген экскаваторлор бар, крандар бар ошондой. Бензин түгөнүп калган учурунда ошо соляркасы түгөнгөн учурда Масло. бүт баары масло. Мына караңыздар. Ушундай крандар. Турган жерине маани бербеңиздер, бул ошо биздин Зумлен заводдун убактылуу техникалар токтотуучу корообуз. Мына үстүнө да жазылган мына 50 тонна көтөрөт. Мынакей. 50 тонна. Мына бул жакта. Мурзебек, кандай дейсиң? Сонун экен, сонун экен. Муну срочно азыр Бишкекте, Кыргызстанда шаарлар кеңейбей, бийикке өсүп атпайбы? Курулуштар болуп атат. Ар бир строительный компанияга бирден керек экен да. Кыргызстандагы курулуш компаниялары кандай кран керек? Айтасыздар, Түздөн-түз заводдун өзүнөн алып барып беребиз, Заводдун өзүнөн. Эң арзан баада алып беребиз. Ооба. Биздин ушу Зумлен компаниясына любой спецтехникага доступ бар.
иншалла. Любой. Мамиле түз алдык. Булар менен мындай тең ата сүйлөшө алабыз иншалла. Öyle. Mınaki bu жақта bizden Esengi memleketine çıkarılan 300 tonnalık mı üstünde Orusça жазулар менен көрдүңүздөр. Не стоит под стрелой дейт го. Ооба. Üstündeki бүт бардык жазуулар мынакей бардыгы орус тилинде. Россия көп алат экен бул техникаларда. Россия зумлёнду өтө көп алат экен. Мынакей бул жактан жылдарын вин коддорун текшерсеңиздер болот. 2024-жыл 5-айда чыккан жаңы техникалар. Bunu Россия гана эмес, Белоруссия, Россия, өзүбүздүн Казакстан, бордо шелебиз, Өзбекстан, Тажикстан бардыгына жөнөтүлөт. Негизи эсенги мамлекеттердин бардыгына үстүнө ошо орус тилине кетет. Анан дагы башка англис тилинде сүйлөгөн мамлекеттерде мындай англис тилине кетет, ичиндеги бүт нерсеси уже англисче жазылат. Араб мамлекеттеринде арабча жазылып, ошондой тилдерде ар кандай түрдө чыгарып берилет. Анан бир нерсени айтып коелу. Кыргызстанга эң ходовой болгон канча тонналык крандар бар экендигин биз азыр келип ушу 100 тоннадан ылдый жагын сурадык. Минимум 25 тоннадан башталат экен. Ооба, минимум 25 тонна, андан кийин 30 тонна, андан кийин 35 тонналык, андан кийин 50 тонналык, андан кийин мында 70 болчу экен, азыр 80 тонналык кылып коюптур ушу 100гө чейин. 5 түрдүү баягы жүк көтөрүмдүүлүгү бар крандар бар экен да. Мисалы, мына бул 30 тонналык мына. Буга чейин 25 тонналыгын деле алып чыгып бере алабыз да. Ооба. А бул 30 тонналык мына. Тетиги жеринде жазып турат. Üstünde de mınaki bul jakta da жазылып мына 30 тонна көтөрөт. 30 тонна. Мына полный 30 тонна көтөрөт да. Ооба. Көрдүңүздөр? Ушул турушунда 30 тонна демирал көтөрөт. Стреласы биринин ичине бир Mınaki bul jakta жаңылыгын тастыктоочу мындай QR коддору менен өзүнүн производственный номерлери менен бардыгы турат. Жап жаңы бар. Мынaki шиналардан бүт эжеси жаңы. Даже жада калса бул үстүнө мындай кожаный мына капчыктарды кийгизип койгонбуз. Кыскасы ушундай. Бул эми 20-30 тонналык болду. Биздин строительный компанияларда, курулуш компанияларында эң көп колдонгон модельдердин бири 30 тонналык. 30 тонналык. Ооба. Ушуга спрос көп экен негизи. Курулуш компаниялары баягы арендага кран алып, антиминтип кыйналып отурбай, бир алып койсоңуздар иншалла өмүр бою буюм болуп калат да булчу. Любой жерге жаңыдан башталганда иштетип кете бересиздер. 30 тонналыктычы. Баягы курулуш материалдарын чыгарып, түшүрүп, кайра алып, наркы берки кылып, кыскасы курулушта кран билесиздер го, көп иштейт булчу. Жүрүңүздөр сиздерге дагы бир бул жакта чоңдорун көрсөтөлү. Билесиздер бизде аябай көп ГЭСтер курулат, башка чоң проекттер көп. Буюрса Кыргызстанда шамалдан энергия алуучу ветряный генераторларды орнотуулар пландалууда, карашылууда. Бирок ошолорду көтөрүп орнотууга кран жок. Мынакей сиздерге ошолорду көтөрө ала турган чоң крандар. Өтө чоң кран булачы. Өтө чоң кран. Бул жакта булар 450 тонналык, 500 тонналык, 4000 тоннага чейин түрү бар, бардыгы бар. 4000 тоннага чейин. Биздин бийлик өкүлдөрүнө да кайрылып айтсак болот. Ушундайларды алып, биздин ошо инфраструктураны оңдоого, түздөөгө чоң салым кошсо болот бул техникалар. Мыналар мисалы 350 тонналык, 250 тонналык, мына 100 тонналык. Ооба. Жана 80ден кийин ушу 100 тонналык мына жазылып да турат. Кааласаңыздар жанагы мындай вариант эмес, мынандай варианттары дагы бар, жанагы Башинный крандар булар. Башинный крандар. Курулушка колдонулат го. Ооба. Ушундай крандарды дагы зумлёндон алып барып бере алабыз да. Ооба. Анан кийин бул неме? Биздин ар бир крандын орус тилинде гучок деп коет, ошо гучоктору болот. Атайын кранның учуна улай турган. Мынакей. Кранның учуна улап туруп дагы узайтат. Ошонусу бул чоң крандардыкы, бул жактагы 200 тоннадан 400 тоннадан жогорулардыкы. Булар мындай кичинекей крандар. Имичкирээк болот, кичинекейраак. Мына биякта да турат. Ана мына биякта домдор курулуп атат го, көрдүңүздөр? Мисалы, мына бийик курулган үйдө ошол азыркы көрсөткөндөгүдөй кран. Ушундай бийик үйлөргө, жана Ош Ситиге мисалы, дагы эмне Токмок жакка жаңы Кемин Сити курулат экен. Асман шаарына бийик үйлөргө, көп кабаттуу үйлөргө ошондой крандарды алдырсаңыз. Азыр туура айттыңыз, азыр Кыргызстанда эң көп ушундай башинный крандар Зумлён фирмасына колдонулууда. Бизден ошо колдонулганын деле, жап жаңы заводдон чыкканын деле баарын эң төмөн баада жана аябай бат ылдам жеткизүү менен сатып аласыздар. Сиздерге ишениччүү, арзан жана бат жеткизип беребиз.
Ana kalasanızlar bu uçluyu dele tapir alabız. Buyaktançı imенно kompaniyanın özünün çıkan bu uçluylar var. Özünün degende misалы işletilip anan bu uçluylardı bayağı оңдоп түзөтүп сата турган варианттары да бар экен да булар. Бар. Андан сырткары дагы мындай варианттар бар. Булар бул жакта дагы чоң курулуш компаниялары, же болбосо техниканы арендага берүүчү чоң компаниялар сатып алат да. Кытайда мындай чоң техникаларды кредитке сатып алат. Анан кредитин убагында төлөй албай, кайрадан завод тартып алып койгон техникаларды кийин завод кайрадан өзү сатыкка чыгарат. Арзаныраак бааларда. Арзаныраак. Ошолорду дагы сунуштай алабыз. Алар көп деле иштебей, кайра завод кайтарып алып койгон болот. Ошолордон кийин биз жогорудагы бул заводдун жогорку деңгээлдеги инсандары менен, ошол жогорку орунда отурган адамдары менен баары менен жагым болгонубуздан алардын рухсаты менен, алардын кол коюлган печаттары менен кеңири аларды да алып жүрүп бере алабыз силерге. Кран деп строительный компаниялар сурады эле, эме Мырзабек? Ооба. Бишкекте. Именно 2-3 строительный компания бизден кран сурады да. Именно ошол спрос болгон үчүн биз атайын компанияга келгенде именно кран бөлүгүнө бизге уруксат бергиле дедик. Атайын өкүлдөрдү дайындап бердик, келдик, көрдүк, азыр бир катар карап чыгып атабыз да. Кыскасы варианттар көп. Бул жагын эми эгер кызык болсо, чындап буйртма кылабыз десеңиздер, анда экрандагы биздин телефон номерларга чалып байланышсаңыздар болот да. Туурабы? Ооба. Бул Жасур, биздин бул жактагы мындайча айтканда көзүбүз, колубуз, Тез автотрейдтин бул жактагы өкүлү. Биздин өнөктөшүбүз ошо China Global Trade'дин именно спецтехника боюнча специалисти. Ушул жигитти чуркатабыз. Ушул жигитти жүгүртөбүз, иншалла. Ооба, буюрса. Мындайча айтканда ушул жигит кызмат кылат. Биздин көзүбүз, колубуз, бутубуз ушул киши. Колумдан келишинче баарыңыздарга жакшы кызмат кылып берем, иншалла. Ана мамлекеттик ишканалар болуп калса, көбүрөөк количестводо ар түрдүү ассортименттеги спецтехника алам деген мындай ниетиңиздер болсо, эгер мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнсө, биз даже ушу бир чоңураак бир делегация кылып атайын сапарларды уюштурганга дагы мындай дараметибиз жетет иншалла. Ал жагындагы уже заводдун жетекчиликтери менен сүйлөштүк да. Жогорку мамлекеттик деңгээлде сиздерди жада калса ошо жогорку деңгээлдеги адамдар менен да жолугушуп, көрүшүп бере алабыз. Чоң проекттерди, чоң ошондой контракттарды түзүүдө ушул жакта официалдуу кылып, кол коюу аземдерин да уюштуруп берүүгө дараметибиз жетет. Келип кеңири өзүңүздөр менен көрүп, кол коюп, контракттарга анан алып кетишиңиздер болот. Башка сөз жокпу мыжа? Бар. Көрдүңүздөр да туугандар. Азыр эми ушул кийилтеген мамлекеттик Зумлен деген спецтехника өндүргөн заводдун ар бир бөлүктөрүн бир катар көрүп чыгып атабыз да. Азыркы башында көргөн кыз менен бала, кыз Атакул аканын Кытайдагы бир тууган карындашы. Уже карындаш. Ошол кыз бөлүндү бизгече. Бүт бардык кызматты кылат. Анан сиздерге спецтехника ушундай техникалар керек болсо, түз эле Атакул акага алё деп чаласыздар же Инстаграмдан жазасыздар. Кыскасы тарсылдап эшикти терип кирип келе бересиздер. Любойну табабыз. Анткени биздин бул жакта ишеничтүү өкүл Жасур досум турат. Кызматты кыла беребиз. Анан көбүрөөк мындай 5-6 штук көп количестводо ушундай спецтехника алам десе, эстип келип алып келип көрсөтүп деле алып кетебиз. Көбүрөөк алам десе, алып келип көрсөтөбүз. Болбосо варианттарын сунуштайбыз. Бааларын айтабыз. Подключ Кыргызстанга жетиши, растаможка болушу, оформление кошулбайт, номер алышы. Эми аны өзү жасап алат да, туура. Растаможкасы канча болот, полный эсептеп бер жогун математикасын чыгарып беребиз да. Ооба. Туура. Биздин дарек, мисалы Ошто, Мамуров көчөсү 10/2, Бишкек шаарында, Бакаев көчөсү 197, Жал кичи районунда жайгашкан. Бүт азыр Кореядан, Америка, Кытайдан машиналар ташып атабыз, билесиздер. Азыр эми спецтехникага да кирдик. Кудай буйрса, пландарыбыз өтө чоң. Анан дагы ойлобоңуздар, Атакул байке Кыргызстанда дальше машина эмне болот деп, биз бул жакта ар бир сиздер заказ кылган машинаны өзүбүз келип, жайынан текшерип, көрсөтүп, өзүбүзгө жада калса видеобуз менен же видео отчет, фото отчет кылып, көрсөтүп, анан жолго чыгарабыз. Иншалла. Сөзсүз түрдө. Бардыгы кепилдиги менен болот иншалла. Колуңуздарга ушу аманатыңыздарды жолдо калтырбаңыз. Бизге ишеним артканыңыздар үчүн рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Видеону таркатып коюңуздар, а? Бул деген сөз сиздердин алган техникаңыздар туугандар. Алынганда дагы биздин өкүлдөр өздөрү келип көрөт, бир сыйра текшерет. Каргого салынганда дагы текшерет, жолго чыгып атканда текшерет, границадан өткөндө текшерет. Кыскасы колуңуздарга барганча биздин көзөмөл менен жетип барат да. Жада калса жолдо баратканда машина кайсыл жерде кетип атканын бардыгын сиздерге локациясын да берип тура алабыз. Ой, Машалла. Görüşкенче, assalamu alaykum.